Германиянын полициясы тарабынан диктаторлордун коопсуздугу үчүн бир нече мүнөткө кармалып бошотулду. Баарынын ден соолугу жакшы, жаракат алган эч ким жок. Рахмонов өлгөн Азраилге туш болгонсуп коркуп жана титрөө сезимдеринде болду. Коргоочулардын кошумачыларынын корчоосунда өлкөнү кыдырып нааразы болгон эл менен бетме бет келбесе эми айла жок эле. Рахмонов Олаф Шольцту көргөн ошол машинага толгон жумуртка менен барган. Немис полициясы бул диктатордун катышуусуна ыраазы болгон жок. Эми анын ордуна Рахмонов жыйынга барышы керек. Германия плюс Борбор Азия саммити активисттердин акциясы менен коштолууда. Берлинде өтүп жаткан Германия Борбор Азия саммити чет жактагы Борбор Азиялык активисттердин нааразычылык акциясы менен коштолууда. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Саммит өтүп жаткан сарайдын алдына чогулган оппозициячыл активисттер Борбор Азия лидерлеринен Путиндин режимине салынган эл аралык санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшпөөнү талап кылышты. Ошол менен катар алар Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун айыптоого 5 мамлекетте Кремлдин пропагандасын үнүн өчүрүүгө чакырышты. Активисттер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев, Казакстан башчысы Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон жана Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедовдон сөз эркиндигин, журналисттердин коопсуздугун камсыздоону, саясий, диний жана башка багыттар боюнча жарандарды куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. 28 сентябрда Берлинге барган Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астана батыштын Орусияга каршы санкцияларын аткарарын билдирген. Буга чейин Кыргызстан президенти Садыр Жапаров дагы батыштын санкцияларга байланыштуу тынчсыздануусун түшүнүү менен кабыл аларын айткан. Кыргызстан өкмөтү да санкцияларды айланып өтүүгө жол бербөө үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирген. Чет жактагы тажик оппозициясы 28 сентябрда Тажикстандын Берлиндеги элчилигинин алдында да акция өткөргөн. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Берлиндеги Борбор Азия лидерлерине Европа менен узак мөөнөттүү кызматташуу үчүн аймакта адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн сактоо зарыл экенин эсине салып коюуга үндөдү.